Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн 11 сентябрь 2025 жыл реестрден чыкпай калган жарандар боюнча сүйлөшөбүз. Эми алардын тагдыры кандай болот, эмне болот? Амнистия Узарбаева азыр кыскача маалымат Ички иштер министрлиги Россия Федерациясынын расмий пресс катчысы Ирина Волк берди. Ошол видеону көрүп коюңуздар дагы, андан ары сөздү уланталы. МВД России информирует об окончании срока действия указа президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года номер 1126 о временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки. Министерством в полном объеме реализован комплекс мер, направленных на обеспечение реализации указа. В частности, были задействованы дополнительные силы личного состава полицейских. В миграционных подразделениях открыты дополнительные окна для приема иностранцев. Скорректированы графики работы с населением. Налажено взаимодействие с консульствами в нужных регионах. Кроме того, на регулярной основе проводились встречи и видеоконференции с представителями дипломатических учреждений государств-участников Содружества независимых государств. Участие в них принимали представители посольства Киргизской республики в Российской Федерации, а также сотрудники представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизской республики в Российской Федерации. На этих встречах были даны подробные разъяснения о порядке урегулирования правового положения иностранных граждан в Российской Федерации в рамках указа номер 1126. Урматтуу мекендештер, эми бул видеонун токот эржери кандай болот? 2024 жылдын 30 декабрында Россиянын президенти Владимир Владимирович Путин буйрукка кол койгон. Ал буйрукта болсо 30 апрелге чейин чет элдик жарандар, Россия Федерациясында нелегалдуу жүргөн чет элдик жарандар реестрге түшүп, ошо реестрден чыгууга аракет кылгыла деп мөөнөт берген. Бирок силер менен биз барыбыз белгилүү болгондой, МВД өзү февраль айында араң эле ошол системаны өздөрү түшүнүштү, алгоритмди өздөрү түшүнүштү. Араң февраль айында иштеп баштап, андан кийин март болду, марттан кийин анан кийин апрелдин мөөнөтү келип калып, ошойдон реестрден чыгарганга өздөрү дагы жетишпей калды. Ошондо биздин президенттин суранычы боюнча, себеп деген азыр эмнеге биздин президенттин суранычы боюнча деген сөзгө тактоо, ушул видеону Ирина Волктун айтсаңыз, эң аягында Кыргызстандын элчилигинин менен чогуу иштештик, аларда маалымат бердик деп ошо Кыргызстан жөнүндө айтып атат. Армения жөнүндө айткан жок, Казакстан жөнүндө айткан жок, таджиктер, өзбектер жөнүндө айткан жок. Себеп деген алардын элчиликтери, элчи консулдук бөлүмдөрү элдери менен иштешпейт. Биз канча ошол башка уюмдар менен иштешип жүрөбүз, казактар менен, таджиктер менен, өзбектер менен, бир да ошо кыргыз элчилигине тете ошолордой болуп, бир дагы элчилик сөзүнүн ачыгы иштебейт. Себеп деген баягы жаман айтпай жакшы жок деп коет, өзүбүздү мактанганчылык эмес, бирок чын эле ошондой орустардын көз карашы менен кыргыз посольствосу жарандарына жардам берүү боюнча эң мыкты жарандардын бири. Бул биздин өзүбүздүн тарбиябыз, биздин генетикабыз, биз көчмөн калкпыз, биз баягы бошчулукту жакшы көргөн калкпыз, демократия Кыргызстанда өнүккөн, Тажикстанга, Өзбекстанга, Туркменияга караганда биздин демократия сөзүбүз дагы айтылабыз, соц тармактардан барыбыз. Ошон үчүн бул жаатынан элчилик да ошого аракет кылып иштеп атат. Бирок ошого карабастан кээ бир учурда көптөгөн мекендештер элчилик иштебей атат, минтпей атат, тигинтпей атат деп алар дагы жаман тепселенге ала беребиз. Бул жаатынан эми элчилик колдон келген жардамын кылды. Эми токот эржери миграция жаатында мындан ары амнистия тилекке каршы биз күткөндөй болбой калды. Жок, жанагы 80 000 жаран тилекке каршы Россиядан чыгарууга мажбур болушат. Эми ошентип азыр Ички иштер министрлиги айтып атат. Бирок айта кетчү нерсе, 80 000 бул Кыргызстандын эле жарандары. Өзбек, тажиктер бизден 2-3 эсе көп, демек алардын ошо реестрге келгендер дагы 2-3 эсе көп. Баш аягы бүгүнкү күндө 450 000ден 500гө жакын мигрант, чет элдик жаран, Россияда эмгек кылган жарандар
реестрден чыга албай калышты. Жеке эле кыргыздар эмес, башка улуттар дагы. Эми алардын баарын бир моментте кандай депортация болот же болбосо самостоятельно, то есть бул жерде эки иш болуп атат. Эгерде сиздер реестрде болсоңуздар, полиция кызматкерлери кармаса, эми тилекке каршы 3 эле жол бар. Азыркы күндө бүгүнкү маалыматтын такталышы, эртең дагы кандай жаңылык болуп кетет пока билбейбиз. Биринчиси, же болбосо коррупциондук система иштейт, полиция кызматкерлери мигранттардын очойт акча алат дагы, ошонун негизинде көз жумуп туруп кайра бошотуп ийет, бирок кайра кийинки полиция кармаса ошол эле система улантып берет. Экинчиси болсо, реестрге түшкөн жаранды выдворение кылганга, выдворение өз ыктыяры менен чыгып кет, 10 күн убакыт беребиз, мына сага выдворение деп туруп колуна кармап туруп жөнөтөт, өзү билет алып туруп Кыргызстанга же башка мекенине кетет. Үчүнчүсү болсо центр временного содержания Сахарова боюнча, ошо боюнча кетет. Эми тилекке каршы ошондой, азыр дагы 2-3 күндө бул жаңылыктарды баамдап, талдап турабыз. Кандай иштейт, депортация кандай башталат, эмне болот, чын эле массалык түрдө болобу же болбосо шашпай болобу, себеп орустардын экономикасына дагы бул абдан чоң шок алып келет. Ошон үчүн экономика жаатында шок болбосун деп, балким бир алгоритмди ойлоп чыгарат. Буга чейин Москва шаарынын мэри Сергей Семенович Собянин аргументы и факты деген маалымат агенттигине интервьюсунда айткан, мигранттарды депортация кылбагыла, сураныч, выдворение кылбагыла, аларды четке чыгарбагыла, себеп деген бизге Россия боюнча 5 миллион жумушчулар жумуш ордуна керек болуп атат деп. Балким ошол сөз өтүп калса, буга чейин курулуш жаатында министрлер кабинетинин орун басары Марат Хуснуллин дагы айтып кеткен. Мигранттар бизге керек, аларды депортация кылып ийсек, куруучу тармагында иштеген эч ким жок болуп калат. Ошону дагы эске алат болуш керек менин оюмча. Эми күтүү туралы бара-бара. Анан кийин кокусунан бир чоң жагдай болуп калса, эгерде кылмыш иши козголуп калса, да бирдеке болуп калса, мен юристтердин номерин айта кетейин, жазып алыңыздар. Телефон номери +7 905 547 42 42 номери. Тим Консул деген юристтер, адвокаттар, чын эле кылмыш иши болуп калса, кооптуу иш болуп калса, срочно адвокат керек болса, кайрыла бериңиздер мекендештер. Жаңылыктар азырынча ошондой. Анан бир кичинекей жарнама катары Кыргызстанга барыбыз эле жүк салабыз, дары-дармек, документ салабыз. Осман Экспресс деген уюм бар, Волгоградский проспектте. Бир күндө 600 рубльдан өйдө посылканы жеткизип берет. Телефон номери +7 903 146 0003. Биринчи выходта Волгоградский проспектте 30 эле метр. Ошондон жүктөрдү берип берсеңиздер болот. Көрүшкөнчө мекендештер, жаңылыктар болсо айтып барабыз. Урматтуу мекендештер, кайрымдуу мекендеш долбоорубуз уланып жатат. Силерге сим-карта керек болсо, биздин жарандардын алып колдонсоңуздар болот. Чыныгы безлимиттик тариф 490 рубльдан айына эсептелинет. Ошол кайрымдуулукка түшкөн акчанын 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 144 14 14. Госуслуги боюнча, биометрика боюнча, каттоо боюнча толугун силерге жардам берет. Кайрыла бериңиздер, мекендештер, колдоп жүрө бериңиздер.